Assalamu alaikum, урматтуу мусулман bir тугандар. Мына орозада кирип келди. Бүгүн 22 апрель. Бүгүн эгерде ай көрүнсө, эртең орозо башталат деп айтылат. Ушу орозо убагында кантип тамактанабыз? Сухурда жана ифтарда эмнени жейбиз? Ден соолукка пайда келтириш үчүн же ушу орозо убагында ден соолукту чыңап, организмди тазалаш үчүн эмне кылыш керек жөнүндө сүйлөшөбүз. Сухурда эмне жейбиз? Сухурда орозону тахажжудка туруп карманам дегендерге эң оболу турганда тахажжудка чейин оливканы бир чоң кашык ичип алса жакшы деп айтып кетем. Оливка. Зайтун майы. Андан кийин сухурга финики жеп, жарым литрден кем эмес суу ичебиз. Эч убакта чай же кофе эмес. Чай же кофе бул тамакты кесип кетет дагы, жанагындай мочегонный деп коет. Диуретик катары касиети бар. Биз суусап калганыбыз ошодон дагы болот. Чай жана кофеге жолобойбуз. Көбүрөөк суусундук, жолбосо сүттөн чыккан заттарды жейбиз. Андан тышкары дагы эмне кылабыз? Бизде бир ушундай түшүнүк бар. Биз эртең менен ачка болобуз, ошо ачка болбош үчүн курсакты толтуруш керек. Кечинде тамактанып ифтар кылганда ачка болдук, ошону толтуруш керек деген ойдобуз ар дайым. Жок, андай ойдон алыс болобуз. Биз бир аз тамактардан жеп, эң негизги талбина, арпага көңүл бурабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ичип жүргөн, жакшы көргөн тамак. Жана хадисте келгендей, талбина, арпадан силер каш агылып ичкиле, анткени жүрөккө пайда деген. Эс алдырат, тынчтандырат деген. Бул эмнеден келип чыгып, бүгүнкү окумуштуулардын изилдөөнүнө караганда аминокислота, триптофан деген бул ошонун курамында бар экени далилденди. Бул аминокислота эң керектүү, анын касиетин айта берсе көп. Ал ашказанга, тамактын аш болушуна, дегеле организмге бардыгына пайдалыгы өтө зор. Эң негизгиси серотонин деген гормонду чыкканга таасир берет экен. А серотонин деген гормон бул адамды тынчтантып, мындайча кубантып. Серотонин бул гормон радости деп айтылат орусча. Ошондой калып келип тынчтантып, мындайча айтканда депрессиядан алыс кылат. Адамды ток алып жүрөт. Бул талбина. Мындайча айтканда ичеги жоон ичегилерди тазалап, мунун касиетинде жанагындай пайдалуу бактериялардын иштеп чыгышына жакшы таасир берет. Бактериялар өзгөчө жоон ичегиде билесиңер. Пайдалуу жана пайдасыз деген болот. Бул жоон ичегиде эле 1,5 килограммдан ашык бактериялар бар деп айтылат. Ошонун ичинен пайдалуу, пайдасызы. Ошо пайдалуу бактерияларды иштеп чыкканга жакшы таасир берип, иммунитетти да көтөрөт, жана ичти да тазалап, кандай жакшы сонун таасирлери бар экенин билебиз. Талбина. Ушуну пайдаланабыз, урматтуу мусулман bir тугандар. Эми кеч келди. Ифтар, ооз ачабыз. Кантип ачабыз? Эң обол эле асан айтылгандан кийин биз финики жейбиз. Хадисте келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооз ачканда финики жегиле, же ал жок болсо суу ичкиле, анткени ал тазалайт дейт. Мына финик дагы, суу дагы тазалайт. Тазалаганда көп нерсе, бардыгын камтыган нерсе келет. Тазалаганы мынакей эң биринчи суу ичебиз. Финикиден кийин финикини колдон келишинче эртең менен да кечинде 7-ни жейбиз. 7-ни жей албасак 5 5 болбосо 3-тү, мындайча айтканда таксанда жеген жакшы болот деп айтылат. Жарым литрден кем эмес финики деген суу ичип алып, биз намазга кетебиз. Тамак эмес, намазга. Мына ошол суу сиңип ичти тазалайт. Эң негизгиси
Финикте дагы аминокислота, жана триптофан деген аминокислота бар экени аныкталып атат. Андан тышкары көп заттар бар. Эми глюкозага токтойлу. Глюкоза деген бул кант. Канга сиңип барып туруп, бул мээге жетип, гипоталамус деген центрдин жанында бул ток болуу жана ачкы болуу сезимдер турат. Мына ошол жерге барып, ток болуу сезимге таасир кылат. Негизи ток болуу сезим эки нерседен турат. Бул ички аппаратта аш барып туруп, ашказандын берттерине таасир берип туруп, ток болгон сигнал келет. Экинчиси химиялык. Бул канга барып, мээге барып. Биздин бул аң сезимибизге жетип барып, сен тойдуң деген сезимди ошол глюкоза барып берет экен. Мынакей биз намаз убагында намазды да аткарабыз, дене да тазаланат. И жана тамакка келгенде ток бейил менен келебиз. Андан кийин эмне жейбиз? Кол алда эмне болсо бардыгын. Мен айтып кетет элем, биз кыргыздар башка жака көңүл буруп, орустар мындай жейт экен, арабтар тигиндей жейт экен, Африкада бул аякка карабайбыз. Ар ким климатына жараша кайерде болсо, ошол эмне болсо ошону жегени жакшы деп аталат. Биз арабтар жегендерди жей албайбыз, орустар биз жегенди жей албайт, африканецтер тем более биз жегенди жей албайт. Ошон үчүн ар ким жер кыртышына жараша эмне болсо ошону жегени жакшы. Ошо биздеги эт, шорпо, өзгөчө койдун шорпосу жакшы пайдалуу келет. Биздеги жер жемиш, жашылча жемиштер. Эң негизгиси биз жейбиз. Мындайча айтканда, жанагындай корсак тойду деген сигнал келгенде токтотобуз. Ошол маанилүү. Мына урматтуу мусулман биртугандар. Биз кыскача гана мен силерге багыт бердим. Балким мындан ары дагы сүйлөшөрбүз. Ошол эле талбинага эле токтойбуз, андан аркыдагы кандай ошого кошуп ичишти биз али сайттан беребиз. Ошол арпаны 2 кашык же 3 кашык сууга жакшынакай кайнатып алып, ага 200 граммга чейин сүт кошуп, ким кааласа даамына жараша бал кошуп ичкен жакшы деп айта алабыз. Демек дегеле силер буламык кылып жесеңер дагы биз өзүңөргө карагыла дейбиз. Аны биз сайттан көрөбүз, кандай жазалашын дагы айтып беребиз. Мынакей сонун убакыт келди. Урматтуу мусулман биртугандар. Орозо деген убакытка кимде ким кызматтагылардын эч кимден уккан жокмун. Мен отпуск алат элем, орозо кармаш үчүн деп. Жок, отпуск алат элем, эмне көлгө салыш үчүн, тияк барыш үчүн бияк. Кызматта эмес, орозо кармагандарды карап туруп, эмне кармаган жаксың десе, мен ушул убакта үйдү бүтүрүп алайын дедим эле. Мынакей үйдү бүтүрүп беребиз. Аллах Таалам сону немат берди. Мынакей итикаф үйдөн оз ачып, жана күндүз барып кыйналдым, мен мындай тамак жеп албайт экем, алсыз болуп калат экем деген сөздөн алыс болуш үчүн сону немат келип туруп, мынакей бүгүнкү күнү өзүбүздүн ден соолукту чыңала турган убакыт келди. Кайсы бир врач айтат, орозо кармагыла. Силер сурагылачы, ал врач өзү орозонун маанисин билет бекен, өзү кармайт бекен. Дырдыйып турганын көрөбүз, тамеки чеккенин көрөбүз, арак ичкенин көрөбүз, анан кийин орозо кармагыла. Укпагыла. Аллах Таала бизге зыян бере турган нерсе бербейт. Мына эң жакшы сонун убакыт келди. Bir ай өзүбүздүн ден соолукту чыңайлы. Урматтуу мусулман биртугандар. Дагы да көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.